Assalamu alaikum, Сақпол Кейзи каналыбыздын катталуучулары достор. Мурда Honda Fit унаасы аз бензин ичет деп көп сатылса, азыркы учурда Kia Morning менен Spark унаасы өтө көп сатылууда. Экөөнүн айырмачылыктарын сиздер комментарийге жаза кетиңиздер. Бүгүнкү чыгарылышта экөөнүн баалары канча болуп жаткандыгын сиздерге көрсөтүп чыгабыз. Туугандар, Кыргызстан номерде таза Fit издегендерге сунуш. Жылы 2003 1.5 объем. Кызыксаңыздар ушул номерлерге байланышка чыксаңыздар болот. Тегерек четин көрсөтүп өтсөм, сыртында краска кылына турган жерлери жок. Ушул боюнча айдасаңыздар болот. Казанын сурагандарга сиздерге казанын бир көрсөтүп өтөйүн. Артынан удар болгон эмес, таза экен, запаска бар. Эва ковриктер салынган, машинаны карап таза айдалган экен. Ички көрүнүшүн көрсөтүп өтөйүн. Мульти руль, кондиционер иштейт, кондиционер иштейт. Ичи дагы таза сакталган экен. Материалда эч кандай жыртык жерлери жок. Акчасы канча? Туугандар, эгерде сиз Кыргызстанда доставка жана такси тармагында иштей турган болсоңуздар, мен сиздерге ишеничтүү өзүбүздүн AirDrive таксопаркты сунуштап кетем. Таксопарктын проценти 2%, таксопаркта жума сайын 80-90 литр бензин жана акчалай сыйлыктар ойнотулуп турат. Таксопаркка улана турган болсоңуздар, сиздерге сразу 200 сом бонус алып беребиз. Таксопарктын 24 саат иштей турган техподдержкасы бар. Эгерде көйгөйлөр жаралса, чалып, кеңири байланышып, чечип алсаңыздар болот. Биздин Сақпол Кейзи каналын канчалык колдосоңуздар, биздин AirDrive таксопаркын дагы колдоп, сиздерди иштешүүгө чакырып кетем. 600. Туугандар, ушул Fitке кызыккандар, акчасы 600 000 дейт. Көрсөтүлгөн номерлерге байланышка чыгып, баалашып көрүңүздөр. Туугандар, азыр Honda Fitке караганда ушул Kia Morningке спростор өтө көбөйдү. Кыздар көбүнчө ушул машинага кызыгып, ушул машинаны сурагандар да көп. Жылы 2021 1 объемдо ушул номерлерге чалып баалашсаңыздар болот. Тегерек четин көрсөтүп өтөйүн. Сыртында эч кандай вложение жок, полный таптаза, эч кандай краска кылына турган жерлери жок. Салонун бир көрсөтүп өтөйүн. 4 айнек көтөргүчү бар, мультируль бар, кондиционер бар, автомат, чехол салынган, машина жаңы, эч кандай вложение кылына турган жерлери жок. Акчасы канча дедиңиз? 850 000 дейт туугандар. Kia Morning 2021 ушул номерлерге чалып баалашсаңыздар. Honda Jazz сурагандар да көбөйдү. Сиздерге бир сонун варианты 2002 1.5 объемдо автомат. Телефон номерлери ушул жерге жазылган. Чалып байланышка чыгып баалашсаңыздар болот. Сырткы абалын көрсөтүп өтөйүн. Сырты бул Honda Jazz'дын дагы сырткы абалы өтө жакшы. Эч кандай краска кылына турган жерлери жок. Дискалары билесиздер, бул дискалар өзүлө 25 000 сомдон жогору турат. Монитор бар, мультируль, 4 стеклоподъемниги бар, кондиционер бар, автомат, эва ковриктер салынган. Машина идеал состояниеда экен. Акчасы канча болот? 700 000 кеми бар дейт туугандар. Honda Jazz. Көрсөтүлгөн номерлерге чалып байланышып көрүңүздөр. Chevrolet Spark'тын арзаныраак сиздерге арзаныраагын көрсөтүп өтөйүн. Жылы 2017 1 объем 600 000 деп жазып коюптур. Кызыксаңыздар ушул номерлерге чалып байланышып содалашсаңыздар болот. Сырткы абалын көрсөтсөк, сыртында эч кандай вложение жок. Полный таптаза, бир чыйылган жерлери дагы байкалбайт. Сиздерге ичини көрсөтөйүн. Монитор бар, 4 айнек көтөргүчү бар, кондиционер бар. Кондиционер иштейт, автомат, салону сидениясы материал экен. Акчасы канча болушат? 600 азмат түшүп беребиз. Азмат түшүп бересиз. Туугандар, 600 000 2017 1 объемдогу Chevrolet Spark. Содалашсаңыздар дагы да түшүп берет экен. Туугандар, назарыңыздарда дагы бир Honda Fit унаасы Кыргызстан номерде. Жылы 2003 1.5 объемдо.
тегерек четин көрсөтүп өтөйүн. Сыртында көбүнчөсү машинанын сыртын карап чыгабыз, эч кандай краска кылынабы кылынбайбы деп. Бул дагы орто абалда, пока что ушул бойдон айдасаңыздар болот. Акчасыны сурасак, акчасы канча? 600 миң. Канчада иштейт а? 600 миң дейт туугандар. Ушул номерлерге чалып, дагы бир балашсаңыздар болот. Айтылышы 600 миң. Туугандар, дагы бир Honda Fit Uno'сы Кыргызстан номерде. Жылы 2005 1.3 объемду. Тегерек четин көрсөтүп өтсөм, тегерек чети орто абалда. Салонунда бир көрсөтүп өтөлү сиздерге. Монитор бар. 4 айнек көтөргүчү бар. Акчасы канча болушу? 550 болушу, 550? 550 миң. Кыргызстан номерде Fit 2005 1.3. Кызыксаңыздар, ушул номерлерге чалып баалашып көрсөңүздөр болот. Орто состояниядагы Honda Fit Uno'сы. Кетс сурагандарга сиздерге бир кетсти көрсөтөйүн. Жылы 2003 1.3 объемдо. Сырт кабалы орто. Пока что ушул боюнча айдасаңыздар болот. Эч кандай краска кылына турган жерлери жок. Ушул жерде фарасы сынык экен. Ички көрүнүшүнө карасак, 4 айнек көтөргүчү бар, материалда сидениясы. Кичине кирлеп калыптыр. Механика, радиосу бар экен. Кондиционер иштейби? Ички абалы ушундай. Акчасы кет сурагандарга 340 миң деп жазып коюптур. Ушул номерлерге чалып байланышка чыксаңыздар болот. Дагы Россиядан келген Honda Fit Uno'сы Россия темир номерде. Жылы 2002 1.5 объемдо. Кызыксаңыздар ушул номерлерге байланышка чыксаңыздар болот. Тегерек четин көрсөтүп өтсөм, сыртында эч кандай вложение жок, полный жасалып чыккан. Полный краскадан өткөн. Ичинде монитор бар экен, кондиционер бар, 4 айнек көтөргүчү бар. Акчасы 560 миң деп айтылат. Кызыксаңыздар, телефон номерлерине чалып байланышка чыгып баалашып көрүңүздөр. Туугандар, Fitке караганда мына Toyota East дагы өтө жумшак машина. Бул машинага дагы спросу көп. Сиздерге көрсөтөйүн. Жылы 2002 1.5 автомат дейт. Кондер иштейт деп жазып коюптур. Бул жерде телефон номерлери жазылган. Эгерде Toyota East'ке кызыккандар, ушул номерлерге чалып баалашып көрсөңүздөр болот. Тегерек четин көрсөтүп өтөйүн. Сыртында эч кандай краска кылына турган жери жок. Бир эле кемчилиги ушул Армения номерде. Машина өтө таза экен. Салонуна бир көз чаптырайлы. Салондо 4 айнек көтөргүчү бар, кондиционер иштейт, автомат. Дагы ушул краскасы родной дейт туугандар. Акчасы канча? 485? 485 миң дейт туугандар. Toyota East. Дагы телефон номерлерге чалсаңыздар, дагы баалашсаңыздар болот. Туугандар, дагы бир Honda Fit Uno'сы Кыргызстан номерде. 2003 1.3 объемдо экен. Сырт кабалы. Бул Fit'те дагы краска кылына турган жерлери жок. Кыргызстан номерде. Ичини көрсөтүп өтсөм, Fit айдагандар сразу эле түшүнөт. Жөнөкөй комплектацияда. Кондиционер бар, 4 айнек көтөргүчү бар. Ички абалы өтө жакшы сакталган. Акчасы 550 миң дейт туугандар. 550 миңге Кыргызстан номерде Fit издей турган болсоңуздар, ушул номерлерге чалып байланышка чыгып, дагы бир баалашып көрүңүздөр. Көп учурда мына Chevrolet Spark менен Kia Morning сурагандар дагы көбөйдү. Сиздерге ушуларды көрсөтүп чыгайын. Жылы 2018 1 объемдо экен. Пробег 41 миң дейт.
Телефон номерлер 990 93 99 39 дейді. Сырт қабалын сіздерге көрсетейін. Сырты ешқандай вложение жоқ, полный тап-таза. Бұл машиналар жаңа болған үшін қазандары дағы вроде ешқандай удар болған жерлері жоқ. Арты дағы таза. Сыртында краска қылына тұрған жерлері жоқ. Салоны сіздерге бір көрсетейін. Кожаный салон. Сиденьялар полный кожаный екен. Монитор бар, мультироль, круиз-контроль, 4 әйнек көтергіші бар, кондиционер бар, автомат, керекті өнім бардығы бар екен туғандар. Шул Kia Morning унасы ақырғы учурда өтө көп сатылууда. Фитке қарағанда қыздар шул машинаға спростор өтө көбөйдү. Акчасы канча бул? 740 миңге берип барабыз. Туғандар, Kia Morning 2018 bir объем 740 миңге берүүрем дейт. Көрсөтүлгөн номерлерге чалып байланышып, дагы содалашып көрсөңүздөр болот. Дагы бир Chevrolet Spark унасы жылы 2019 bir объем бул дагы. Акчасы 730 миң деп жазып коюптур. Ушул номерлерге чалып байланышка чыгып баалашып көрсөңүздөр болот. Сырт кабалы өтө жакшы, эч кандай краска кылына турган жерлери жок. Жаңы машиналар эч кандай коркпой алсаңыздарды болот. Мотор, коробка жактары көбүнчөсү 80-90% таза болот. Бул Spark'та дагы круиз-контроль, мультироль, 4 әйнек көтөргүчү бар. Кондиционер иштейт. Автомат, кожаный салон. Кожасы дагы эч кандай жыртылган жерлери жок. Акчасы канча бун? 730 миң кеми бар. Номерлерге чалып, байланышып, содалашып көрсөңүздөр болот. Chevrolet Spark унасы 2019.